Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve halul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevadul kerim. İslam dinimiz, şariatımızda qanday gana körkөm kuluk münöz bolsa, oşol körkөm kuluk münözdü alууга şariat bizdi ündöyt. Jana qanday gana jagымсыз kuluk münöz bolsa, oşol kuluk münözdөн oğlak bolууга şariat bizdi buyuruyt. Jana şariat bizden oşonu talap kılat. Demek İmam Gazali rahmatullahi aleyhin aytkan sözü var. Şariat ilimlerin adal aramda oku öğreniş kanday parz bolsa, jürök ilimlerini okup, jüröktü tazartıp, jüröktü arulanta turgan, jüröktü garganday bir jagымсыз oorulardan jüröktü dagı darıloo parz deydi. Mana ошол бүгүnkү биздин темабыз чагымчылык боюнча болуп атат. Чагымчылык. Чагымчылык бул шариаттагы чоң күнөөлөрдүн катарына кошкон алымдарыбыз. Чагымчылык адамды тозокто күйүшүнө себепчи боло турган бир жагымсыз сыпат болуп эсептелет адамда. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи бир жолу сахабалар менен бир мүрзөнүн жанынан өтүп баратты. Өтүп баратты да Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Ама иннахума ла ю'azzabан." Бул экөөсү азап чегип атат деди. "Ома ю'azzabani fi kabirin." Бул чоң өтө деле бир иш кылган эмес, бирок азап чегип атат деди. "Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima." Булардын бирөөсү ошол чагымчылык менен иш кылчу эле. Тиги бар буну жамандап, буга келип буну жамандап, экөөнү чабыштырып, экөөнү уруштуруп, мына ошондой иш менен алек болчу. Ошол себептен бул көр азабын чегип атат деди. "Wa amma al-akharu fa kana la yastatiru min bawlihi." Экинчиси болсо, дара тушаткандан кийин жакшылап тазалабастан туруп кетет эле, ич кийимине дараты тамып калат эле. Мына ошондуктан бул экөө кабыр азабын чегип атат деди. Демек, мына ушул нерседен билип атабыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди дүнүйө акыреттик бактылуу болууга үндөгөн, дүнүйө акыретте бактылуу боло турган жолду көрсөткөн. Демек, көр азабына себеп боло турган нерсе бул жерде эки нерсе айтылып атат. Биринчиси заарадан сактанбай коюу, экинчиси чагымчылык менен алектенүү. Адамдарды ушактап, бирине бирин салып, эки адамды бири менен уруштуруп, эки адамдын бирине бирине душман болушуна, кас болушуна себепчи болуу. Демек, шариятыбызда эки адамды бирине бири саласыңбы? Эки жамаатты бирине бирин саласыңбы? Эки мамлекетти бирине бирин саласыңбы? Кандай гана бир адамдар арасында араздашууга алып келген, адамдар арасында жаңжалга алып келген сөз таашуучулук бул чагымчылык болот дагы. Бул шариятыбызда арам амал болуп эсептелет. Кимде ким ушуну менен алектене турган болчу болсо, кыяматта жооп берет. Жада калса, мүрзөдө эле ага азап башталат экендигин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте белгилеп өттү. An Abdullah ibn Mas'ud'in keyinki hadiste Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kılan hadisteken qol inna Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem qol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan deydi. Ala unabbikum mal'adhu hiyen namime el-qalatu beynen nas. Men sizlerge aytayım mı? Adı emne ekendigini aytayım mı? Al degen çağımçılık. Adamların arasında birine birin düşman kılıp koyu, adamların arasında birine biri salıp koyu, mına bul çağımçılık dedi. Şonduktan mınday nersedен oğlak boluğa şeriatımız bizdi çakarat. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. İnne şerran nasi indallahi menzileten yevmel kıyameti. Kıyamet gününde adamların içinden en bir oğur kırdalda, oğur avalda kalgan adam men bir insan bulup tarakahun nas ittiqa şerrihi. Adamlar oşol adamdın jamandığından çoğuçup, oşol adamdan jamandık çekip kalbaylı, oşol adamdan jamandık görüp kalbaylı dep adamlar oğlaktap kassa,
бул адам кыяматта эң бир жаман абалда боло турган адам деди. Ал эми чагымчылар мына ошолордун катарында. Анткени кимде ким чагымчылык менен алектенсе, анын ошондой бир туура эмес, жагымсыз, шариятка каршы келген, адамгерчиликтен тыш болгон сыпатын билген адамдар, жакшы адамдар андай адамдан оолак болот, качат дейт да. Демек, кыяматта адамдардын арасынан эң жаман орунда боло турган, эң жаман абалда кала турган ким десе, адамдар анын жамандыгын сезип, ошол адамдын жамандыгынан оолак бололу деп бөлөк адамдар катса, мына ошол адамдын абалы эң оор болот деди. Ал эми ошол чагымчылар мына ошондойлордон болуп калат. Анткени чыныгы момун адам, чыныгы Кудайдан корккон адам, чыныгы адамдын акысын ойлогон адам, чыныгы адамдын укугун ойлогон адам бул бирөөгө чагымчылык кылып, бирөөнүн аброюна сөз тийгизип, бирөөлөрдүн ортосуна душмандык салуудан оолак болот дейт. Демек, шариятыбыз бизди кандай гана көркөм адам затында, жер бетинде кандай гана көркөм кулк мүнөз болбосун, шарият ошол кулк мүнөз менен кооздонуп жашоону ар бир мусулманга парз кылды. Кимде ким пайгамбарыбызга бирөө жарым сөз ташып келсе, пайгамбарыбыз алейхиссалам аны тыйган, сөз ташыбагыла деген. Ахраджахул имам Ахмад, имам Ахмад келтирген хадисте, Абу Дауд Тирмизи, имам Абу Дауд, имам Тирмизи келтирген хадистерде, ан Абдуллах ибн Мас'удин, Hazreti Abdullah ibn Mas'uddan риваят кылынат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт, өзүнүн сахабаларына айтты. Ла юбаллигуни ахадун ан ахадин мин асхаби шай'ан. Силердин бирөөңөр менин сахабаларымдын бир кылган ишин баланча тигинти, түкүнчө тигинти деп айтып келбегиле. Фаинни ухиббу ан ахруджа илейкум ва ана салимус садр. Мен силердин араңарга кирип келгенде баардыгыңарга теңиз жүрөгүмдө толук бир махабат менен, сүйүү менен назар сала тургандай болоюн. Менин арама мага келип тигини жамандап, буну жамандап, тигини ушактап, буну ушактап, менин көкүрөгүмдөгү силерге болгон, жалпы мусулмандарга болгон махабатка бүлүк салбагыла. Мен анткени силерге жолуккан чыкканда баардыгыңарды салимус садр дейт. Баардыгыңарды ушундай бир көкүрөгүмдө эч кандай кирим жок, көкүрөгүмдө эч кандай таптаза бир махабат менен, сүйүү менен силерге назар сала турган болоюн деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын сөз ташыганын тыйган, токтоткон. Демек, ар бир мусулман биз ошону кылышыбыз керек. Ар бир мусулман биз ошондой сыпат менен сыпаттанганга, ошол сыпатты өзүбүзгө сиңирип, ошондой бир көркөм сыпат менен жашаганга аракет кылышыбыз керек. Эч кимди жамандабашыбыз керек, жана эч кимди ушактап чагымчылык кылбаш керек, жана чагымчылык кылууга жол койбошубуз керек. Шариятта гыйбат бар. Гыйбат жөн эле ушактоо, бирөөнүн бир айыбын айтып ушактоо. Бул арам шариятта. Ал эми чагымчылык бул гыйбаттан да жогору турат дейт. Анткени гыйбатта бирөөнүн бир айыбын айтып, бул мындай, бул андай деп эле бирөөнү ушактап коесуң, бүттү. Ал эми чагымчылыкта болсо, бирөөнү ушактап, анан экөөнө бар, экөөнү ушактап, экөө келип бири-бири менен тытышып, бири-бири менен кас болуп, душман болгончолук деңгээлге жеткирет дейт. Ошондуктан гыйбатка караганда, ушакка караганда чагымчылыктын күнөөсү дагы оорураак болуп эсептелет дейт алымдарыбыз. Ошондуктан ан-намимату мухарраматун би ижма'ил муслимин. Намима бул чагымчылык ислам динибизде бул арам экендиги айтылат. Жана дагы бул кабироту мин кабаири зунуб, чоң күнөөлөрдүн катарын толуктайт дейт. Бул чагымчылык бул чоң күнөө экендигинин далили мына ушунда. Алла Таала бул чагымчылык кылган адамдарга азап камдап койгондугун шариятыбыз белгилеп айтат. Hazreti Huzayfa radıyallahu anh aytat, Sami'atu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Men Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan aytkanını uqtum. Peygamberimiz mintip aytdı deyt. La yadkhulul cennete nemmam. Çağımçı kişi, çağımçıl kişi beşike girbeyt dep aytdı deyt. Demek ve nemmam şu'mun la tanzilir rahmetu ala qawmin ve huwa fihim. Nemmam çağımçılık adamlar arasında söz taşıp жалгандан бир сөздөрдү ташып, кооздоп, адамдардын арасына жаңжал салган адам ушундай бир эл арасында бир шум болот дейт. Жамандык болуп эсептелет. Ла танзилур рахмату ала кавмин хуа фихим. Кайсы бир коомдун, кайсы бир жамааттын арасында бир чагымчы инсан турса, ошол инсандын кесепетинен жалпы коомго Алланын берекеси жаабайт дейт. Алланын рахматы жаабайт дейт. Ошондуктан наммам шу'мун деген сөз бар экен.
Наммам деген бул чагымчыл болуу, адамдарга ушак ташып бирине бирин салып, бирине бирин душман кылуу, бул шоум деген бул жамандыктын белгиси. Дайыма жамандыкты алып жүргөн, жамандыкка себеп болгон нерсе. Ошондуктан бул чагымчыл болуудан ар бир мусулман арылууга милдеттүү, жана ар бир мусулман мындан арылуу ар бир мусулмандын мойнундагы парз амал болуп эсептелет. Biz buga жер айтып өттүк. Чагымчылдык адамды көр азабына алып келет. Жана да кийинки бир хадисте, фи хадис Ахмад, имам Ахмад келтирген хадисте, ширару ибадиллахи al-mashsha'una bin-namimati, al-mufarriquna bayna al-ahibbati, al-baghuna lil-bara'i al-ayb. Şiraru ibadillah, Allah жараткан адамдардын ичинен эң жамандары. Al-mashsha'una bin-namima, чагымчылык менен сөз ташып адамдардын арасын бузган адамдар. Al-mufarriquna bayna al-ahibba, достордун ортосуна бүлүк салган. Мамилеси ысык адамдардын ортосуна бүлүк салган. Үй бүлө бала чаканын ортосуна бүлүк салган адамдар. Al-baghuna lil-bara'il ayb, эч кандай бир айыбы жок кишилерге айып тагып, ошолордун аркасынан издеген, ошолордун аркасынан түшкөн адамдар, булар эмне? Ширару ибадилла, Алла жараткан адамдардын ичинен эң жаман адамдар мына ушундайлар болот деп Hazreti имам Ахмад өзүнүн хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып атат. Демек, чагымчылдык бул ислам эч качан адамды мындай болууга үндөбөйт. Тетиринче бул сыпаттан арылуу ар бир мусулмандын милдети болуп эсептелет. Чагымчылдыктын кесепети. Чагымчылдык менен алектенген адамдын жүрөгү бузулат. Жүрөгүн дарт кесел каптап калат. Экинчиси, чагымчылдыктын дагы бир жаман сыпаты адамдын тилин булгайт. Адамдын тили булганып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ал-муслим, чыныгы мусулман, мән бир инсан, салимал муслимуна мин лисани ва ядихи. Башка мусулмандар анын тилинен да, колунан да зыян чекпесе, ошол чыныгы мусулман" деди. Демек, биз мусулманбыз деп туруп, бирок биздин тилибизден, колубуздан бирөөлөр запкы чегип атса, анда биз мусулмандардын катарын толуктабастан, мусулмандардын ичинде чагымчылардын катарын толуктап калат экенбиз. Ошондуктан шариятыбыз бизди ушу чагымчыл болуудан оолак болууга чакырат. Чыныгы мусулман тилинен дагы, колунан дагы башка бир адамга зыян чектирбеген, запкы чектирбеген адам болуп эсептелет. Жана дагы бул чагымчылдыктын кесепети, зыяны адам муракабатилла. Бул чагымчылдык менен алектенген адам эч качан Кудайды көз келбей калат дейт. Кудай чекеде эле калып калат. Кудай менен иши жок. Жалаң гана ошол ушак айың ташып, эки адамдын ортосун жаңжал салуу, эки адамдын ортосуна бүлүк салуу менен алек болуп калат. Анын жашоосунун максаты ошол болуп калат. Эртең менен тура калат, ал Кудайды эстеп намаз окуйн дебейт. Эртең менен тура калып, ал Алладан истигфар тилеп, Кудайдан кечирим сурайын дебейт. Эртең менен тура калып, ал бир Алла үчүн бир соопчулук иш кылайын дебейт. Эртең менен тура калып эле көз алаңдап, эки жакты эметип, ким эмне болду деп, ар кимди жамандап, ушактап, бүлүк салуу менен адамдардын ортосундагы мамилеге, коомчулуктун ортосундагы мамилеге, мамлекеттин ортосундагы мамилеге бир бүлүк салууну көздөгөн адам катары эсептелип калат. Бул эң бир жаман бир сыпаттардан болуп эсептелет. Ошондуктан мусулман адам мындай сыпаттардан арылуусу ар бир мусулманга милдет, жана ушунун аркасынан түшүш керек. Эгерде кимде ушундай оору боло турган болчосо, бул ооруну дарылаш керек. Тишиң ооруса, тиш доктурга тишиңди дарылатканча шашыласың. Өпкө жүрөгүң ооруса, өпкө жүрөгүңдү дарылатканча шашыласың. Ал эми ички дүнүйөң ооруса, ички дүнүйөңдү ушундай бир кара бир кесепет, оору каптап келип атса, биз ошону дарылабастан жүрүп атабыз. Шариятта биздин биологиялык организмди ооруп калсак дарылайбыз, бирок рухубузду, жаныбызды дагы дарылоо бул шарият эки тарапты тең
карайт. Ошондуктан биз сырткы гана келбетибизди коозобоздон ички дүйнөбүздө кооздошко ар бир мусулман милдеттүү. Демек, чыныгы мусулмандын сырткы кебете кешпери, сырткы келбети кандай кооз болсо, ички дүйнөсү да ошондой кооз болгон инсан гана бул чыныгы мусулман болуп эсептелет. Эгерде сырткы дүйнөсү ушундай бир кооз, келишкен, сулуу, көркөм болуп туруп, бирок ички дүйнөсү, анын руханий дүйнөсүндө чагымчылдык, көрө албастык, текеберлик, мактаныч, менменсинүү, эч кимди тоготпой коюу, өзүн Кудайга теңеп алуу, башка адамдарды эч айбандан да төмөн көрүп сыяктуу бир жаман бир оору болсо, анда бул адам өзүн оңдогонго шашылсын. Жана дагы бул чагымчылдыктын эң жаман кесепети адамдын ыйманынын алсыздашына алып келет дейт. Ошондуктан ыйманды биз таза, тунук сактап калганга аракет кылышыбыз керек. Бир жолу бир окуя болот. Бир адам Умар ибн Абдул-Азиз падышага келип анан бир адамды болушунча шыбайт экен. Жамандайт экен. Умар ибн Абдул-Азиз айтат экен: "Эгерде сенин айтканың чын болсо, анда сен Курандагы муногул аятка төп келдиң. Kur'an'da Allah Teala hemmazin meşşain binamim. Kebir adamlar var. Meşşa binamim. Alardın işi oşol bolup kalat. Çağımçıldık menen alektenip kalat. Boldu. Barat айтып аткан сөзү чын. Бирок ал келечекте эки адамдын мамилесинин солгундашына алып келет. Эгерде сен айтып аткан нерсең чын болсо, анда сен ушу машшай бинамим деп Алла Таала сыпаттаган адамдардын катарына кошулдуң. Чагымчылдардын катарына кошулдуң. Айткан сөзүң чын болуп жатса дагы деди да. Анткени эмнеге дегенде сен жашырып койсоң ошол бойдон калып калмак, анын жамандыгы деле. Эгерде сен айткан нерсе жалган болсо, анда сен муногул Курандагы аятта айтылган адамдардын катарына кошуласың деди. Ал кайсы аят десе: Estaizu billah ya eyyuhellezine amanu ey iymandуулар, men musulmanmın degenler, men mu'minmun degenler. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Egerde sizlerge bir fasık adam gelip kavar aytsa, fatabayyanu, oşonu anıktagıla, taktagıla. An tusibu qawman bi cehaletin. Sizler bilbesden, taktabastan turup biröylörgө barıp bir deyip fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Keyin özüңөр uyalıp kıjalat bolup kalbagıla. Birөө жарым bir маалымат айтса, ошол маалыматты тактап алып туруп анан кийин иш кылгыла деген аятка туш келесиң деди да. Демек, сенин айткан сөзүң чын болсо, сен чагымчылдардын катарында болосуң. Эгерде айткан сөзүң жалган болсо, анда сен фасыксың деп Умар ибн Абдул-Азиз баягы адамга эскертти. Анан айтты: эгерде кааласаң, сен азыр ушак айтып келдиң, чагымчылык кылып келдиң, кааласаң мен сени Алла үчүн кечирейин. Каалабасаң жазага тартам дегендей маани кылды эле. Баягы чагымчылдык кылып келген адам, чагымчылык кылып ушактап келген адам: "Уфу анни я амирал муъминин." Кечире алсаңыз мени кечириңиз, мен мындан кийин бул жаман жоругумду таштайын деп хадисте айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көркөм бир хадисинде мындай дейт: Кимде ким Аллага иман келтирген болчу болсо, кимде ким кыяматка иман келтирген болчу болсо, акырет күнүнө иман келтирген болчу болсо, сүйлөсө жакшы сөздөрдү сүйлөсүн, же сүйлөбөсүн, тим болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде мына ушундай бизге бир жол көрсөттү. Сүйлөсөң жалаң гана жакшы нерсени сүйлө, болбосо сүйлөбө деди. Ошондуктан урматтуу жумурай журт, урматтуу мусулмандар, келиңиздер, ички дүйнөбүздү арулантайлы. Сыртыбызда кандай кооз мусулман болсок, ичибизде дагы ошондой мусулман болгонго аракет кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай: "Сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, болбосо сүйлөбө" деди. Сүйлөй алсак жакшы сөздөрдөн сүйлөйлү, сүйлөй албасак чагымчылдык кылып, ушак кылып, гыйбат кылып, Кудайдын астында күнөөгө батпайлы. Ассаламу алейкум.